Урматтуу Чубак ажы, мен сизден абдан ыраазымын. Анткени мен эмне туура эмес экенин сизден угуп түшүнүп жеттим. Чындыгында эч кимден укпаган жакшы сөздөрдү сизден угуп жашоом өзгөрдү. Ишиңизге ийгиликсизде билимдүү инсан менен замандаш болуп калганыма Аллага шүгүр. Билесиңер, ушунда мен чында уялып кетем. Көп жазышат, замандаш болуп калганыма шүгүр палан түкөөн десе, мындай приятный көрүнүшү мүмкүн, бирок чындыгында адам уяла турган нерсе да. Шуну Абу Ханиф угуп калса, эмне деген сөз болот мисалы үчүн? Бетим. Мисалы үчүн Абу Юсуф угуп калса кандай болот? Onu beçara ne ol olgan deyit da. Uyalıp ketем dedi. Menin yaşım 17'de. 17 degen defis koyulup, anda 17-de olup kalat da. 17'de. Aytыңызчы, ütür болуш керек. Келечекте жакшы инсан болуу үчүн, жакшы ийгиликке жетүү үчүн, ата-энем ыраазы болчудай инсан болуу үчүн азыртан кандай амалдарды кылуум керек? Кеңешиңизге муктажмын дейт. Динден калба, Кудайдан калба, Кудайдын жолу менен жүрсөң, бардык ордуна келет. Сабактан калба. Чаткалдагы тоон арабтар жылда келип текшерип турат экен, ошого көз карашыңыз кандай? Яжуж Мажуж жөнүндө бир фильм көргөм ошол боюнча. Барыңар эле көрсөңөр керек. Яжуж Мажуждун жалап атат палан түкүн деп айтышат. Көп деле аракет кылбадым мен.